масло екен, а? Масло екен, а? Жап-жаңа. Ошондо бизде 5 машинени 4 мен орун басарым и аппарат жетекчим ала турган болду, э? 1 машинени эмеге бере турган болдук. 1, 2, 3, 4. Здравствуйте, товарищ полковник. Кандайсыз? Өзүңүз кандай? Жакшымы? Сизди күтүп отурам. Качан келет экен? Балдарыңыз 5:30 деген, биз 5:30 расчет алабыз. 5 болуп Здравствуйте, товарищ полковник. Кандайсыз? Жакшымы? Иштериңиз жакшыбы? Бизде, товарищ полковник, бизде бизде мэриянын кызматкерлери, мен 4 орун басарым машиналардын акыбалы кырсык. Айо, эскилиги жеткен, молот, кайсы жылкы машиналар булар? 2007. 2007 болсо ошондо канча болуп калат? 10 20 жылдык машиналар Сиздин да. орун басарларыңыздын эски машинасын биздин балдар жапжаңа машина деген. Жок. Бере албайм, товарищ полковник. Бере албайм. Менде тиги эмелерим, службаларым да бар да. УГД бар, УКС бар, БГО бар, водоканал бар. Аларында машина эскиге жеткен да. Кудай кааласа акырын-акырындан эметем, жаңыртып бүтүртөм. Бизге 6 машина белек келди. 6 машина. Бирөөсүн сизге берейин, товарищ полковник. Бирөөсүн берейин. Калганын бул өзүм орун басарларым бересем, ыйлайт буларчы. И так мен айтып сиз бизге да машина. Сиз жөө жүргүзүп үйрөтүп коюп Ооба, атасыз. ооба. Келгиле анда. Товарищ полковник, ак жолтой машина болсун. Рахмат. Ооба. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошо биздин Кыргыз элине кызмат кылам. рахмат чоң. Ооба, биздин мэриянын атынан белек болсун. Рахмат чоң. Бул 6 машина бардыгы биздин мэрияга жанагындай спонсорский жардамга келишти. Мен досторум ошо белек мэрияга белек берели деп кандай белек кылалы дегенде мен айттым, анда машина алып бергиле десем, машина алып келишти. Кана отуруп бир айдап көрөсүз, так. Кийинки машинени биздин могу эмеге беребиз, так. Адресясын алыйчы. Ак жолтой болсун, жакшы айдаңыз, жакшы иштеңиз эми. Арыска кызмат кылабыз. Ооба. Сизди гана жумушка ташыйт. Сизди жумушка алып барат, жумушка алып келет. Эч качан үй бүлөңүздү ташыбаш керек. Жарачы. Жеке менчик машина эмес. Аялыңыз айдабаш керек. Өзүңүздү шофёрго бересиз. Мына көрдүңүзбү? Тим эле жапжаңа. Анан аялыңыз айдап, балдарыңыз садикке алып барып, тиги мектепте андай болбойт, көрбөйт. Так, бул биринчи, экинчи. Жанагы эме жумуш бүттү, машина алып барып гаражда турсун. Кана гараждын жетекчиси берип атасыз. Жумуш бүткөндөн кийин машиналар баары гаражда туруш керек. Кудай кааласа азыр гаражды бүтүрөбүз, азыр алабыз. Баарын не дай бог бул жерде царапина болуп, бирөө жеке кызыкчын айдай турган болсо, тойго, жакшылык жамандыкка көрбөйүн. Түшүнүңөрбү? Всё, так. Мына отуруңуз. Так, бул машина кимдики? Замирбек Башевич, а? Замирбек Башевич. Ак жолтой машина болсун. Ошо сизге трамплин болсун эми. Кудай кааласа, мында да жакшыраак жерден көрөлү. Мынакей. Жакшылык айдаңыз. Түшүндүңүзбү? Сизге да кайталап коеюн. Жеке кызыкчылыкка колдонбойсуз. Сизди жумушка алып барат, жумуштан алып келет. Аялыңызды ташып, балдарыңызды ташып, кыздарын ташып, бул жеке менчик машина эмес. Түшүндүңүз, э? Кут болсун, ак жолтой болсун. Так. Бул Замирбек Башевич. Ой, сонмой калмачы, мынакей ак жолтой болсун. Сиз үчүн бул трамплин болсун, э? Мындан да жакшы машиналарды айдаңыз. Мындан да жакшы машиналарды айдаңыз. Мындан дагы бийик кызматтардан көрөлү сизди. Мэр болуңуз, губернатор болуңуз, депутат болуңуз жогорку кеңешке. Биздин Оштун элине кызмат кылып бериңиз. Сизге да айтып коеюн. Жеке кызыкчылыкка пайдаланбайсыз. Только сизди жумушка алып келет, жумушка алып барат, жумушка алып келет, үйгө алып барат. Түшүндүңүз, э? Ак жолтой болсун, отуруңуз. Так. Кадат балайын. Ак жолтой машина болсун, э? Мынакей. Жакшылыктарга айдаңыз. Кыргызстанга кызмат кылабыз. Так, жеке кызыкчылыкка айдабайсыз, түшүндүңүз, э? Мен билем, сиз ответственныйсыз. Сизди жумушка алып келет, жумушка үйгө алып барат. Жеке кызыкчылыкка колдонбойсуз. Түшүндүңүз, э? Всё.
Так, бул кимдики? Машина сондай экен. Куттуктайм. Рахмат. Ак жолдо жакшылыктарга, жакшы эмелерге айдаңыз, ушул машина сиздерге болсун. Биздин Оштун элине кызмат кылсын, силерге кызмат кылсын. Жеке кызыкчылыкка пайдаланбайсыз. Жарайт. Түшүндүңүз, Жарайт. только жумуш. Жарайт. Жумуш, домой, жумушка, үйгө Хорошо. жумушка. Жумуш бүттүбү, начальник гараж. Алып келип таптаза кылып жууп, шофёрго коюп коюш керек. Бир жерге царапина болбосун, түшүндүңүзбү? Анан кечинде көрбөйүн, машина ресторанын алдында, кафенин алдында, чайкананын алдында көрбөйүн. И всех предупреди. Баарын жумуш бүттүбү, апарып коюп койсун. Жумуш бүттүбү, машина гаражда туруш керек. Таптаза кылып, татынакай кылып жууп, таптаза кылып, түшүндүңөрбү? Мен көрбөйүн. Кечинде эгер көрүп кала турган болсоң, сизди биринчи очередь уволю. Түшүндүңүзбү? Биринчи очередь я вас уволю. Так, биринчи жумуш бүткөндөн кийин таптынакай кылып жууп, тазалап, арчып коюп коюш керек. Эртең менен келдиби, эгер жеке машинасы менен келсе гаражга коюп койсун, машинени минип жетекчилерге барсын. Түшүндүңүз? Анан жака той тамаша, кара кулжага алып барып, алайга, чоң алайга айдап, жака ноокат арабаны айдабасын. Только шаардын ичинде жүрүш керек. Түшүндүңүзбү? Всё. Я вас предупреждаю. Именно вас касается. Сизде гараж сизге карайт да, всё, на контроль возьмите. Все, хорошо. Кана отургулачы көрөлү. Кана. Намерис Атайын өзүнүн демирчилери менен достору демирчи болуп, ушу Атайын жаңы 2025 Bu mamlaket tarafından emez, nerede? ошол демирчилер тарабынан Комплектте запас Я. менен домкраты ичинде. Ичинде болуп, монун астындабы? Бунун астында домкраты бар экен. Азыр эсебине да жетпей калдым. Азыр балдар айтып атат, ушул 3,5 айдын ичинде 65 либо 66 автоунаа келди. Булар бардыгы мамлекеттин, мэриянын бир тыйыны кеткен жок. Бардыгы ошол биздин спонсорлор тарабынан, демөөрчүлөр тарабынан белек кылып берилди. Мынакей бүгүн да Кудай кааласа мында татынакай тапчаңы жакшы новая машина, прямо масло в салафане. 6 машина белек кылып беришти спонсорлор тарабынан. Анын бирөөсүн УУДга бердик. Калган 5-өөн мен орун басаларыма, анан аппарат жетекчиге бердик. Алардын машиналердин эскилиги абдан жеткен, азыр көрүп койсоңор болот. Аябай машиналердин эскилиги жеткен. Ал эски машиналердин бардыгын бизде жанагы отделдер бар да, жанагы заведующий отделдер ошолорго бердик. Ошол Кудай кааласа эмеге Оштуга бердик. Прессага берилди, Кудай кааласа оборонага берилди, УГДга берилди, Гароного берилди, шаар курууга берилди. То есть баардык азыр мына аппаратта иштеген эмеге начальник управления бар машинасын бердик. Буларга мен айттым, машина берем, бирок бензиниңерди чөнтөңөрдөн коесуңар дедим. Бензиниңерди чөнтөңөрдөн коесуңар. Могу эки жаңы машиналердин бардыгын азыр силер өзүңөр уктуңар, жеке кызыкчылыкка пайдаланбайт. Жумушка келишет, үйгө барышат, апарып таштайт, гаражга алып келип коет. Жууп тазалап, эртең менен барат, жумушка алып келет, кайтып кечинде үйүнө алып барып таштап коет. Жана жеке кызыкчылыкка той, жакшылык, жамандык, жанагы садиктерге, магазин, мектепке такое нету. Только кызмат. Кызматтык унаа. Ошону мынакей баарына бердик. Кудай кааласа, мен ойлойм, эми өздөрү жакшынака кылып карап минишет. Ош мэрияга мындай жаңы машиналар давно келген эмес, Качан келди эле акыркы жолу? 15 жылдан бери жаңы машина келген эмес. Кудай кааласа мынакей бул баардыгы биздин мамлекетибиздин өнүккөнү. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичке, урматтуу генерал Камчы Кыдашевичке рахмат. Ушундай сонун кылып мынакей заманыбыз жакшы, элибиз тынч, Кудайга шүгүр. Мынакей спонсорлор, демөөрчүлөр келип мэрияга жардам беришип атат. Баары жакшы. Давайте, ийгилик каалайм.